Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın аты менен баштайбыз. Бизде Чыңгырган айылында чоң көйгөй болуп атат. Ушул биздин суу ичүүчү водокачканы жаңылоо долбоору өтүп 8 миллионга ашканы 2021 жылы ушул жер жазалып бүтүш керек эле, бирок тилекке каршы ушул боюнча ушул убакытка чейин жазап бүтүлүн элек да. Эми ушул Чыңгырган айылынын жаштары, урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул сизден суранарыбыз, ушул ишти долбоорду өзүңүз биз көзөмөлдөп бир ишке ашырып бербесеңиз, ушул акимге кайрылдык, аяктан жылыш жок ушул убакытка чейин. Бул убакытка чейин 4-5 жолу чогулдук, акимдин алдына чейин бардык, ушул күнгө чейин эч бир жылыш жок болуп жатат да. Ошону мына өзүңүз көзөмөлдөп, ушуну мүмкүн ушул жерден акчалар жейилип кеттиби, ушул тиешелүү органдарды жөнөтүп, иликтеп, ушунун аягына чейин чыгып, эгер күнөөлүү адамдар боло турган болсо, ушул күнөөлүү адамдарды кустуртуп, анан ушул биздин ичкен сууну иретке келтирип, ишке ашырып бериңиздер. Ушуну бир чын жүрөктөн Чыңгырган айылынын тургундары, эл өзү суранып жатат сизден. Бир 6-7 миңге жакын киши бар ушул айылда. Ушул айыл суу жок болгонун жатат да. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Албетте ушул айылдын тургуну катары кайрылгым келди. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, жаныбызда турган Улан мырза айткандай, албетте 2021 жылы башталган долбоор экен. Бул долбоордун ишин аягына чыгарып бериңиздерди өтүнөбүз, суранабыз. Элдин атынан да сурап, тийиштүү органдарга кайрылып, акимге чейин бардык. Бүгүнкү күндө акимди өзүбүздүн айылга чакырган элек. Дагы да ошол аким болсо мындай кандайдыр бир образам, же болбосо кандайдыр бир учурда көз жумду кылды. 2 жолу. Бир эмес 2 жолу чогулуш болду. 2 жолкусунда тең көз жумду кылып атат. Эми өзүңүзгө кайрылуубуздан арыз муңдангандан башка эч бир дабабыз калбады. Азыр кошумчалайм деген жигиттерибиз да бар, ошолор кошумчалап койсун. Урматтуу Садыр Нуркожоевич жана Камчыбек Кыдыршаевич, биздин элдин ушу кайрылган себебибиз, көйгөйүбүз абдан чоң. Ушул 3 жылдан бери мына Улан иним айткандай курап жүрөбүз, мындайча айтканда суу маселеси боюнча. Жана ошондо биз ушул өзүбүздүн Кемин районундагы органдарга кайрылганга такыр биз өзүбүздүн үмүтүбүз өчкөн. Аларга бир эмес 2-3 жол барып кайрылдык. Деги эле бир бизди адам катары көрбөйт, жардам бермек түрсүн бизге келип да коюшкан жок. Адам катары санашкан да жок, мындайча айтканда. 8,5 миллиондун 6 миллион уже ушул убакка чейин жейилип кеткен. Бияктагы водозабор, суу, таза суу маселеси 50% бүттү деп айтып атышат айыл өкмөттөн. Анын 50% бүткөнүнө биздин көзүбүз жетпейт. Бүтсө бир 20-30% бүттү да, пайызы. Калганы ошол бойдон жатат. Акча маселеси, акчасы жок, чыгып кеткен. Эми биз кимге кайрыларыбызды билбейбиз. Арга жок, ошо Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич сизге жана УКМКнын чоңу Камчыбек Кыдыршаевич сизге кайрылып атабыз. Эми биздин сөздөрүбүздү, биздин маселебизди сиздер ушу четке кагат деп ойлобойбуз. Бизге жардам бериңиздер, биз абдан суранабыз сиздерден. Рахмат. Садыр Нуркожоевич, бизге ушул суу маселеси Чыңгырган айылы Кемин району боюнча эң чоң айыл. Суу азыркы маалда жок. Буга чейинки бир 10 жыл, 20 жылдан берки маселе болчу бул. Ушул маселени түздөн-түз чечип бериңиздерди суранабыз. Тийиштүү ким ушул иштерге тиешелүү болсо жазасын алышсын. Иштей албаса бөлөк адамдар келип жакшынакай иштеп, иш алып барып эл менен иштешсин. Бизге мындай чоңдордун, мындай кайдыгер чоңдордун бизге кереги жок. Биз азыркы маалда мына суубуз жок отурат.
Ошол, рахмат. Акыркы үмүтүбүз жалгыз сизде. Суранабыз. Суранабыз. Президенттен суранабыз. Президенттен суранабыз.